Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Бул тасманы жаратуучулар $15.000 чыгым кылышып, дээрлик $200 миллион чейин киреше көрүшкөн. Үй бүлө жаңы үйгө көчүп келгенден соң ал жакта түшүнүксүз бир кубулуштар башталат. Анда эмесе коркунучтуу тасманы жакшы көргөндөр даяр болуп калсаңыздар баштай берели. Здесь есть следы в комнату, но нет обратных следов. О, Господи. Кытайлардын тарых басылмаларын изилдесе, кыргыздардын тарыхы дээрлик 5000 жыл мурда башталат экен. Бул аралыкта элибиз башынан эмнени гана өткөрбөй, бирок ата бабабыз бардыгын ачыда урпактарыбызга топурак алтын жерибизди калтыралы деп, кичинекей болсо дагы бизге бейиштин төрүндөй жерди калтырып кетти. Бирок кайрадан эле эгемендүүлүк алгандан кийин ачоолорубуз мыктылап иштебей элибиз мигрантка айланып, көпчүлүгүбүз Россияга барып эмгектенүүгө туура келе баштайт. Кубанычтуусу азыркы учурда өлкөбүз өнүгүү жолуна түшүп, жаңы жумуш орундар пайда болуп, жакын арада мигрант туугандарыбыздын бардыгы кайтып келет деген үмүттөбүз. Эгер сиз дагы ошол күндү күтүп убактылуу Москва жергесинде иштеп жаткан болсоңуз, биз айта турган байланыш сандарды жазып алып, коңгуроо кылып документ маселелериңизди чечип алсаңыз болот. Тасманын башында камерасын көтөрүп алып тарта баштаган Миканы көрөбүз. Ал дароо эле эшикке чыгып аялы Кейти келгенде аны камерасы менен тосуп алып, ага ар кандай сөздөрдү айтып, бул камераны жаңы эле сатып алдым. Бизде эми эч кандай коркунуч жок. Сен айтып жаткан үйгө келген жин шайтандарды кармайбыз десе, Кейтинин күлкүсү келип, бир аз чаканыраак эле камера алсаң болмок экен, бул камера өтө эле чоң экен деп айтат. Бул күн 2006 жыл 18 сентябрь эле. Каармандарыбыз Калифорниянын Сан-Диего аймагынан жаңы үй алышып, ал жака көчүп келгенден кийин дароо эле тажрыйба жүргүзүүнү башташат. Көрсө Кейти күйөөсүнө мени 8 жашымдан бери түшүнүксүз бир нерсе коркутуп жүрөт. Мен анын үндөрүн түн бир убакта кээде угам дегендиктен Мика атайын камераны сатып алып, үйдөгү ар бир жүрүм турумун камерага тартып жада калса, түнү дагы уктагандан кийин камераны жандырып коюуну чечишет. Ошентип үй бүлө тамашалашып олтурушуп эле кечинде түшүнүксүз үндөрдү уга башташат. Бирок бул эч кандай арбактар же болбосо жин шайтандар эмес эле. Ашканада турган муздаткычтан чыгып жатыптыр. Ошентип бир кезде жата турган убакыт келип, каармандарыбыз камерасын кайда коюшун билишпей, акыр аягы бир чечимге келип өздөрү жаткан бөлмөгө коюп коюшат. Первая ночь, 18 сентября 2006 года. Каармандарыбыздын ал үйдө биринчи түнү өтүп, бирок камерага эч кандай өзгөчөлүктөр деле түшпөй, эртең менен гана Кетти унаасынын ачкычы жерде жаткандыгын көрөт. Бирок ал ачкычын ар дайым бийиктикке коюп койчу. Кандай болбосун каармандарыбыз бул нерсеге көп деле маани беришпей, кадимкидей жашоосун улантышып, эртеси күнү Кеттинин чакыруусу боюнча үйгө дарыгер келмек. А этот психотерапевт придет вовремя? Бир кезде каармандарыбыз күтүп жаткан Фредерик келет. Көрсө бул адам бакшылык иштери менен алектенгенден Кетти ага өзүнүн маселесин айтып берип, окуянын кандай башталгандыгын толугу менен түшүндүрө баштайт. Кетти 8 жашында сиңдиси менен бир бөлмөдө уктап, түнү түшүнүксүз абалда ойгонуп кетет. Ошол маалда Кеттинин сиңдиси дагы ойгонуп кетип, алар түшүнүксүз бир көлөкөнү көрүшүп, бир аз убакыттан кийин эле жанагы адамсымал көлөкө жок болуп кетет. Ошол күндөн кийин жанагы көлөкө Кеттинин керебетинин жанында ар кайсы убакта пайда болуп, күндөрдүн биринде Кетти үй бүлөсү менен жашаган үй өрттөнүп кетип, бирок үй бүлө мүчөлөрү аман калышып, тартип сакчылар өрттүн себебин таппай дагы коюшат. Бирок ошону менен эле жанагы маселе токтоп калбай, Кетти кайда барса деле түшүнүксүз үндөр угулуп, жада калса бул үйгө көчүп келгенде дагы кээ бир учурда дубалдардан түшүнүксүз бир үндөр чыгып, кээ бир учурда Кетти деп чакырып жаткандыгын угам деп айтат. Болуп жаткан нерсени камерага тартып жаткан Мика бул нерсени такыр эле олуттуу кабыл албай, биз эми камераны алып алдык, буйруса аны колго түшүрөбүз. Өзүм кармап туруп энесин таанытып койбосом болбойт деп Фредериктин дагы бир аз ачуусун келтирип, Кетти жөн дегендигине карабай эле шылдыңдагандай кыла берет. Анда Фредерик Кеттиге: мен негизи арбактар тармагында иштеймин. Сиздин айтымыңызда сизди ээрчип жүргөн жин шайтан экен. Мен ал тармакты жакшы билбеймин, бирок кааласаңыз менде таанышым бар. Ошонун байланыш сандарын калтырып кетейин, ошого коңгуроо кылып чакырсаңыз, ал сиздин маселеңизди чечкенге жардам берет. Мен үйүңүздөргө киргенде эле бир аз оорчулукту сездим, чындап эле бул жерде бир нерсе бардай деп айтып кетет. Анда Мика Фредерик кеткенден кийин Кеттиге кайрылып, жанагы байланыш сандарга чалбай эле койчу. Ал жин шайтандар менен иштегендер жөн эле келип алып бир бале боло беришет. Андан көрө камерабыз турат, ушу менен эле аны кармайбыз десе, Кетти такыр эле болбой, менин маселеме деле бир аз олуттуура карап койсоң болот деп айтат. Третья ночь, 20 сентября 2006 года. Каармандарыбыз камераны жандырып коюп, үчүнчү түнү укташып, түн бир убакта саат 2 чамасында каармандарыбыз жаткан бөлмөнүн эшигинин кыймылдап жаткандыгын көрөбүз. Ал бир эле жолу кыймылдабай, экинчи тарапка дагы кыймылдап. Эртеси күнү каармандарыбыз видеону карап олтуруп эшиктин кыймылдагандыгын көрүшүп, эшик терезенин бардыгы жабык эле, шамал дагы болгон жок. Демек ал түнү келиптир, камера койгонубуз туура эле болуптур деп көрүп жаткан видеого аябай таң калышат. Анда Мика китеп таап, жин шайтандар жөнүндө маалыматтарды ала баштап, эмнеге экөөбүз биринчи таанышканда бул тууралуу айткан эмессиң десе, Кетти өзүн актай баштайт. Эми экөөбүз жаңыдан таанышып жатсак, мен кантип эле артымдан жин ээрчип жүрөт деп айтамын. Мен деле чындыгында бул нерседен кутулгум келет. Ошондуктан камераны жандырбай койсоң деле кубанычта болмокмун. Анткени ал нерсени көрүш мен үчүн рахат деле алып келбей жатат десе, Мика такыр эле болбой, мен сага жардам берип бул нерсени изилдеп аягына чыгышым керек деп айтат. Ошентип арадан 2 күн өтүп, каармандарыбыз 5-күнү уктап жатышкан.
Бир кезде Кэти Кыргызстанда бардык нерсе кымбаттап жаткандыгын түш көрдү Айтор коркуп эле чочуп ойгонуп, Мика дагы ойгонуп кетип ошол маалда эле үйдүн биринчи кабатынан дүңкүлдөгөн үндөрдү угушат. Анда каармандарыбыз тура калышып эле камерасын алып алып эмне болуп жаткандыгын текшерели дешип, биринчи кабатка түшүп айлана чөрөөнүн бардыгын камерага тартышып, бирок эч нерсе таба албай коюшат. Ошентип эртеси Кэти түнү болгон окуядан такыр эле өзүнө келе албай, үйүнө сиңдисин чакырып жумуш менен алек болуп өзүн алаксытууну чечет. Анда Мика аларды чакырып, мен видео жазуудан түшүнүксүз үндөрдү уктум. Менимче ал биз менен байланышка чыкканга аракет кылып жатат окшойт. Ошондой учурларга атайын жаза турган доскалар бар экендигин билемин. Балким доска алып келербиз десе Кэти бул ойго каршы болуп, мен аны менен байланыша турган ниетим деле жок деп айтат. Я вызываю тебя! Мика, ну хватит! Мика! Мика болсо кечинде камерасын жандырып алып, кана кыйын болсоң чыкпайсыңбы деп кыйкырынып, болуп жаткан окуяга дагы деле олуттуу карабай жаткандыгын түшүнөбүз. Бул убакта күндөр өтүп 13-түн келип калган эле. Кэти бир кезде дагы түшүнүксүз үндөрдөн ойгонуп, күйөөсү Миканы тургузуп, Эко тең ойгонгон кезде өтө катуу үндүн чыккандыгын көрөбүз. Анда каармандарыбыз дагы деле камерасын алып алышып текшерүүнү башташып, бирок эчтекенин өзгөрүлгөндүгүн көрүшпөй, болгону үйдүн чырагы кыймылдап жаткандыгын байкашат. Анда Кэти мурда мындай нерселер тез болуп турчу эмес. Биз камераны алып анын жинине тийип жатат окшойбуз. Камераны жөн эле койсок эмне болот я, мен аябай эле коркуп жатамын. Сен болсо дагы деле ырсаңдап күлөсүң да десе Мика кайра күлүп, биз камера менен ага каршы далилдерди тартып жатпайбызбы? Мындай видеолорду тартыш чанда кездешет да деп кылган ишине кубана берет. Кандай болбосун каармандарыбыздын ал үйдө жашоосу уланып 15-түн келип калган. Каармандарыбыз уктап жатып бир кезде Кэти жөөлүй баштап, ордунан туруп алып эле Миканы карап 2 сааттай ошол жерде тура берет. Ал мындан соң уктаган бойдон эшикке чыгып кетип, Мика дагы бир канча убакыттан кийин ойгонуп, жанында Кэти жок экендигин байкап камерасын көтөрүп алып издеп жөнөйт. Бирок ал Кэтини такыр эле таппай үйдүн биринчи кабатына түшүп, ал жактан дагы Кэти көрүнбөй чыга турган эшиктин ачык экендигин көрөт. Мика сыртка чыгып эле Кэтинин силкинчекте олтургандыгын көрүп, үйгө кирели жүр десе Кэти такыр эле ордунан тургуса келбей, сен өзүң бара берчи, мен кирбеймин деген жообун берип коет. Анда Мика эмне кылышын билбей Кэти үшүп калбасын деп ага жууркан алып келейин деп үйүнө кирип жөнөп, экинчи кабатта жата турган бөлмөсүндө дүңкүлдөгөн үндөрдү угат. Чочуп кеткен Мика кыйкырынып, ким болсоң дагы биракка чыкчы. Кана экөөбүз жүзмө-жүз көрүшөлү деп бөлмөсүнө кирсе, сыналгысы жанып калыптыр. Бирок Мика бөлмөсүнөн эч кимди таппай, бул убакта артын караса Кэти келип калып, мен аябай үшүп кеттим го деп эле төшөгүнө жатып уктап калат. Кызыгы каармандарыбыз эртең менен видео жазууну көрүшүп, Кэти эч нерсе эсимде жок деп айтып, мени менен кадимкидей эле сүйлөштүң го десе, Кэти такыр эле эстей албай коет. Бул жолку болгон окуяда Мика дагы чындап эле коркуп калган болчу. Ошондуктан каармандарыбыз бири-бирин кучактап дем күч беришип, ал бизди коркутканга аракет кылып жатат, бирок биз күчтүү болушубуз керек деп айтат. Бир күнү Мика жин шайтандар менен байланыша турган досканы алып келип, аны Кэтиге көрсөтөйүн десе, Кэтинин жини келе баштайт. Ал Микага кыйкырынып, сен алып келбеймин деп ода бердиң эле го. Дагы эмне балени баштаганы жатасың? Камерага тартайын дегенде дагы мен каршы болдум эле. Болбой эле камерага тартып жатасың, эми бул нерсени дагы алып келдиңби? Жиними аябай тийип жатасың деп эшикке чыгып кетсе, анын артынан Мика дагы чыгып кетип, камера жанган бойдон эле досканы карап туруп калат. Бир кезде эле ал жерде шамал болгондой гүлдөр кыймылдай баштап, досканын үстү дагы эки жакка жылып, бир кезде өрттөнө баштагандыгын көрөбүз. Арадан бир топ убакыт өтүп кеч киргенде гана каармандарыбыз кайтып келишет. Кэти бул убакта деле Микага жини келип камераңды өчүргүнүң деп буйругун берип, Мика сүйгөнүнүн көңүлүн оорутуп алгандыгы үчүн камеранын алдында убадасын берип, мен эми Кэтини капа кылбаймын, ал жасаба деген иштерди жасабаймын. Бир иш кыла турган болсок экөөбүз кеңешип жасайбыз деп ошондо гана Кэти Миканы кечирип, түн кирип калгандыктан каармандарыбыз жатып алып кайрадан уктай башташат. Мика эртең менен туруп кечеги болгон видео жазууну көрүп, досканын үстү күйүп аларга түшүнүксүз белги калгандыгын көрөт. Анда Мика бул тууралуу Кэтиге айтса, Кэти аны изилдебей эле койчу. Андан көрө бул доскаңды жоготчу десе, Мика макулдугун берет. Каармандарыбыз күндүзү сүйлөшүп олтуруп, Кэти андан көрө жин шайтандарды изилдеген адамдарды чакыра ал деп айтып, Мика болсо өзүнүн сунушун берип, менде бир ой пайда болду. Жатар алдын бөлмөнүн алдына айна сээп койсок болот. Эгер биз жака бир нерсе кире турган болсо, анын изи калат деп кечинде айнаны себе баштап, түн бир убакта уктап калган каармандарыбыз бирөөнүн басып келе жатканда үндөрүн угуп ойгонуп кетишет. Анда так эле Миканын айтканындай болуп, айнанын үстүнөн өткөн нерсенин изи калыптыр. Каармандарыбыз издин кайдан келгендигин карап жатышып, үйдүн шыбына чыга турган тешиктин ачылып калгандыгын көрүшөт. Мика дароо эле шатын алып келип тамбашты изилдей баштап, камерасынын жарыгы менен ал жакта карап түшүнүксүз бир нерсенин жатканын көрөт. Каарманыбыз ал нерсени алса, жарымы күйүп калган сүрөт экенин. Сүрөттү көргөн Кэти ооз ачылып, бул менин кичинекей кезимдеги сүрөт го деп таң калып, бул сүрөт 15
жыл мурун биздин үй өрттөлүп электе тартылган болчу деп айтат. Анан дагы каармандарыбыз ал сүрөттүн бул жака кантип келип калгандыгын түшүнө албай коюшат. Ошентип каармандарыбыз түнү жакшы уктай албагандыктан күндүзү уйкулары келип, чарчаган абалда жүрүп өздөрүн жаман сезе башташат. Алар олтуруп алып эмне кылабыз деп ойлонушу буга чейин Фредерик калтырып кеткен байланыш сандарды эстешип, Кэти Эверестке коңгуроо кылса ал жумуштары боюнча башка өлкөгө чыгып кеткендигин айтат. Ошондуктан Кэти Фредерикке коңгуроо кылып аны дагы бир жолу келүүсүн суранат. Бул убакта каармандарыбыздын 18-түнү өтө баштаган. Бир кезде алар жаткан бөлмөнүн эшиги жабылып, ачайынча сыртынан дөңгүлдөгөн үндөр угулуп, Микки жини киргендиктен коркконуна карабай эле эшикти ачып алып кыйкыра баштайт. Алар сыртка чыгып кетсе, жанагы эшик кайрадан жабылып, ичин ачып дагы эч кимди таба алышпай, Микки Кэттини соротуп, ал бизди болгону коркутуп жатат. Бир аз сабыр кылсак өтүп кетет деп кайрадан бөлмөгө кирип таң атканды күтүшүп, түнү менен уктабагандыктан эртең менен уйкулары келип эле кыйнала башташат. Эң кызыгы бир маалда эле көп күндүзү тарактаган үндөр чыга баштайт. Үн экинчи кабаттан болгондуктан каармандарыбыз көтөрүлүп эле сүрөттөрдүн биринин сынгандыгын көрүшүп, Кэти коркуп кетип эле ал менин жанымда турат, мен анын демин сезип жатамын. Бул жактан кетеличи деп эле ылдыйга качып жөнөйт. Буга чейин мындай окуялар күндүзү такыр болгон эмес эле. Ошондуктан эми Миккинин дагы чындап эле жүрөгү түшүп, болуп жаткан нерсенин бардыгы тамаша эмес экендигин түшүнө баштайт. Бир кезде ал жерге Фредерик келип үйгө кирип эле токтоп калып, ал аябай күчтөнүп кеткен турбайбы, мен силерге жардам бере албаймын. Эверест өзү жакында келип калат. Ошол эле келсин, менин бул үйдө болгондугум силерге зыян берип коюшу мүмкүн деп эле кетип калат. Анда каармандарыбыз эмне кылышын билбей, Кэти бир кезде ыйлап баштап, башка бара турган жагы жок болгондуктан кайрадан эле 19-түндө ал жерде уктай башташат. Түн бир убакта алыстагы бөлмөлөрдүн жарыктары өчүп жанып, каармандарыбыздын жанында көлөкү пайда болуп, эртең менен алар видео жазууну көрүшүп, ооздор ачылат. Анткени каармандарыбыз жамынып жаткан төшөктү кадимкидей эле кыймылдатыптыр. Анда Микки интернетте чукулап бул тууралуу маалымат издеп, 1970-жылдары Диана деген кыз менен ушундай иштердин болгондугун көрөт. Маалыматтар боюнча Диананын дагы көзүнө көлөкөлөр көрүнүп, кулагына аргандай үндөр угулуп, ал бул нерседен кутулуу үчүн атайын бакшы чакырат. Бирок бакшы келгенден кийин жанагы болуп жаткан кубулуштар мурдагыдан дагы күчөп, акыр аягы Диананын өлгөндүгү тууралуу маалымат бар экен. Ошентип каармандарыбыз маселени кандай чечебиз деп ойлонушуп, кээ бир учурда урушуп дагы кетишип, бирок кайрадан эле тез эле бири-биринен кечирим сурап жарашып жатышкан. Ошентип алардын 20-түнү башталып, бир кезде каармандарыбыздын жанынан көлөкү пайда болуп, бул жолу коркутуп олтурбай эле Кэттини сүйрөп жөнөйт. Микки ойгонуп кетип эле Кэттинин артынан барып аны куткарып калып, эртеси күнү Кэттинин денесинде тиштелгендей изди көрүшөт. Анда Кэти, мен бул жерде калгым келбей калды, сураныч бул жерден кетеличи. Бул жакта жатыштан коркуп жатам десе, Микки макулдугун берип кетүүгө камданып, даяр болгондон кийин Кэттиге келип жөнөйлү десе, Кэти кайрадан кетүүдөн баш тарта баштайт. Муну уккан Микки эч нерсени түшүнбөй калды. Все будет хорошо. Биз ушул убакта Кэти бир аз башкача болуп калгандыгын байкайбыз. Ошентип 21-түн келип каармандарыбыз адаттагыдай эле төшөгүндө жатышып, Кэти буга чейинкидей ордунан туруп алып уктаган абалда баса баштайт. Ал Миканы карап турган кезде Миканын үстүндөгү төшөк жылып, Кэти Мика тарапка барат дагы 2 сааттай аны карап тура берет. Мындан соң Кэттинин бөлмөдөн чыгып кеткендигин көрөбүз. Бир маалда Кэти кыйкыра баштап, Мика ал тарапка чуркап, бир канча убакыттан кийин экөөнүн тең үнү өчүп, эмне болуп жаткандыгы түшүнүксүз боло баштайт. Арадан бир нече мүнөт өтүп, тарактаган үндөр чыгып, камера коюлуп турган тарапка Миканын ыргытылгандыгын көрөбүз. Кийимдери канга буланган Кэти анын артынан келип, камерага түз карап жылмайган кезде тасмабыз дагы аягына чыгат. Тасманын аягында берилген маалымат боюнча окуядан кийин 3 күн өтүп, тартип сакчылар келип Миканын өлүк денесин табышкан болот. Кэттинин болсо өлгөнүн же тирүү экендигин ушул убакка чейин таба элек экен. Достор, тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, денебизди таза карап, жаман жуманга илешүүдөн алыс бололу.